Адегенде бул жөн гана оюндай сезилет, бирок убакыт өткөн сайын ал спортко айланат, андан кийин искусствого. Дал ушундай өнөрдүн сырын өздөштүрүп жаткан 400дөн ашуун жаш шахматчы бүгүн Бишкек шаарындагы Бактыгүл Тиленбаева атындагы жеке шахмат мектебинде машыгып жатат. Көп жылдык изилдөөдөн кийин ЮНЕСКО ушу рекомендация чыгарган экен, шахматты башталгыч класскадан баштап сабакка киргизүү бул пайдалуу болоорун белгилеген да. Баланын окууга өздөштүрүүсү шахмат ойногон баланыкы шахмат ойнобогон балага караганда жогору экенин далилдеп чыгышкан да. Шахматтагы эң чоң жеңиш медаль эмес, ал адамды сабырдуулукка, жоопкерчиликке, ар бир чечимди алдын ала ойлонууга үйрөтөт. Дал ушул максат менен 11 жыл мурда өлкөнүн белгилүү шахматчысы Бактыгүл Тиленбаева жеке шахмат мектебин негиздеген. Негизи биз үй бүлөсү менен ойночубуз, баарыбызды Чолпонбек агайым шахмат үйрөткөн. Мектепти бүтүп кыздар арасында Кыргызстан чемпионкасы болуп, Даугавпилске барып, андан кийин окуп калдым университетте Бишкекте. Өзүм болсо аябай шахматты жакшы көрөм. Ошо жатаканада жатып жүргөндө эле ошо 8-чи жатаканада жатчубуз. Баарын шахмат үйрөтүп, турнир өткөрүп эле мектепте окуп жүргөндө деле классташтардын баары шахмат ойночу. Бизде бир географиядан сабак берген мугалимибиз бар болчу. Аябай шахматты жакшы көргөн. Анан балдар Бактыгүл, давай агай менен шахмат ойнойлук дечи депчи. Ошентип кээде срыв тагылып койчубуз сабактарданчы. Бул группада мынакей Мирландын кызы Азалия өтүп атат. 5 жашында бизге келген, 5 жашында келип, 7 жашында Индияда Азиянын биринчилигинде рапид боюнча 3-чү орун алган. Демек биз мындай балдарды жөн эле үйрөтпөй, биз тренерлерди да даярдап атабыз да. Бул Азалиядан башка дагы балдар бар, как раз келгенде Азалиянын группасы түшүп калыптыр. Кыргызстандын кыздар арасындагы чемпиону, дүйнөлүк шахмат олимпиадасынын 9 жолку катышуучусу. Бирок Бактыгүл Тиленбаева үчүн эң чоң максат өзүнүн жеңиштери эмес, жаш муунду тарбиялоо болду. Ошол максат үчүн ал эң чоң тобокелчиликке барды. Өзүнүн батирин сатып, насыя алып, ушул шахмат мектебин ачты. Бүгүн бул жерде 400дөн ашуун бала 2 филиалда машыгып, алардын арасында өлкөнүн чемпиондору, Азиянын жана дүйнөлүк мелдештердин байге ээлери өсүп чыкты. Анан кийин 3 кыздуу болуп, Академия наукада иштеп илимдер академиясында иштеп калдым дагы. Анан бирок карасам, өзүмдө аябай мындай ошол учурда кыргыз элине кандай пайда тийгизсем депчи. Анан эгемендүү болгондо биз өзүбүз Кыргызстан деп бүткүл дүйнөлүк олимпиадага катышып баштабадыкпы. 92-жылы ошо эң биринчи мен ошо олимпиадам ошол болгондо, андан кийин 9 жолу Кыргызстандын намысын коргоп катыштым. Эң мындай орчундуусу менин кызым Греталим үчөөбүз Испанияга барып, кичи медаль деп коет да, мындай 100дөн ашык команда ойнойт да, 20-дан 23-тен бөлүп коет. Анан биздин өзүбүздүн группабызда биринчи орун алып, анан Кыргызстан деп сценага чыгып бизге медаль тагынганда ошондо аябай мындай толкундануу болгон да. Акыркы 11 жыл ичинде бул борбордон 1000ден ашуун окуучу билим алды. Жүздөгөн жаш шахматчы республикалык жана эл аралык мелдештерде өлкөнүн намысын коргоду. Ал эми дүйнөлүк Азия жана Борбор Азия чемпионаттарында бул мектептин тарбиялануучулары 50дөн ашуун алтын, күмүш жана коло медаль жеңип алышкан. Биздин президентибиздин Садыр Жапаровдун жарлыгы эң эле жакшы болду. Бул саясий чечим шахматтын өнүгүүсүнө кескин эң чоң жардам берет. Биринчиден, мурункудай ошо жарлыкка ылайык 500 мектеп сентябрдан баштап эксперимент катары шахмат киргизилиш керек Кыргызстан боюнча. Демек, мугалимдер даярдалыш керек, ага китептери болуш керек. Президент Садыр Жапаровдун 2026-2030 жылдарга Кыргызстанда шахматты өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгы бул тармакка жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Ага ылайык өлкөдөгү 500 мектепте шахмат илимдерин пилоттук негизде киргизүү, машыктыруучуларды даярдоо жана таланттуу шахматчыларды колдоо каралган. Адистердин пикиринде бул чечим келечекте өлкөдө жаңы муундагы чемпиондордун өсүп чыгышына өөлгө болот. Кыргызда сонун макал бар го, 7 өлчөп 1 кес. Аны 7 өлчөп 1 кесишин керек деп айтсаң бар деле укпайт бала. Бала ойногондо ойлонбой туруп бат жүрүп койдубу, демек утулду. Ошондон түшүнөт да. Турмушта дагы, мисалы үчүн, ойлонбой сүйлөсөң ооруга жолугасың деп коет. Бул утулганы бул өзүнөн экен деп.
бул башка мисалы үчүн анын соперник күнөөлүү эмес, ал утулган ал өзү күнөөлүү. Ошондон менимче жоопкерчилик пайда болот да. А шахмат болсо ушу оюн болсо дагы өзүнүн бир касиети ушундай, баланын баягы окуу жөндөмү деп коет да. Мисалы үчүн бирдемени түшүнө билүүсү, ошо түшүнө билип туруп ошонун маңызын аңдоосу, анализ жасоо, анан ошо анализдин жыйынтыгында кандайдыр бир план түзүү деген нерселер, бул ошо шахматта бала ойноп отуруп эле анан бара бара ошону өздөштүрүп кетет. Ошондой жаш таланттардын бири 16 жаштагы Эмир Шашынбеков. Ал шахмат менен 6 жашынан бери машыгып келет. Алгач чоң атасы үйрөткөн бул оюн бүгүн анын жашоосунун эң маанилүү бөлүгүнө айланган. Кээ бир атаандаштар бар, аларды кичинекейибизден көрүп келебиз бирибизди. Чемпионат Азия, чемпионат ошол мирларда көрүп келебиз бирибизди. Бирибизди билип калабыз да уже аларды. Кээ бирлерди если партиялар бар болсо базадан карасак болот. Бир атаандашты жеңиш канча убакыт талап кылат? Ар кандай? Ал контролдон зависит. Блиц болуп калса анда батле болот партия, ал мүнөттөй. Рапид, блиц, классика. Классика менин эң долгий партиям 8 саат 20 мүнөт болгон. 2024-жылы Астанада чемпион Азия болгом по блицу. Көп жолу Западный Азиядан жеңем. Өзбекстанда өткөн гроссмейстер болуш самый негизгиси, эң негизги. Гроссмейстер болуп койт да. Университетке тапшырып кетсем, жакшы болмок. Международный мастер да жакшы болмок. Чемпион мира кыйын болот аябай. Эмир республикалык жана эл аралык мелдештердин бир нече жолку жеңүүчүсү. 2024-жылы Астанада өткөн Азия чемпионатында блиц боюнча чемпион болду. Күн сайын 2-3 саат машыгат. Бирок жаш шахматчы үчүн эң башкы максат алдыда. Ал гроссмейстер болуп, Кыргызстандын желегин дүйнөлүк ареналарда дагы бийик көтөрүүнү кыялданат. Шахматта жеңиш биринчи жүрүштөн башталат. Ал эми турмушта ошол биринчи жүрүштү туура жасоого багыт берген устат эң чоң байлык. Бүгүн бул мектепте фигуралар гана жылбайт. Бул жерде ой жүгүртүү өзгөрөт, мүнөз калыптанат, максаттар жаралат. Балким бүгүн ушул такталардын алдында отурган жаш шахматчылардын арасынан эртең Кыргызстандын жаңы гроссмейстери, Азиянын же дүйнөнүн чемпиону чыгат. Анткени чоң жеңиштер ар дайым биринчи жүрүштөн башталат.